Мен бұл балчылыкты кармаганыма бір 25 жылдын жүзү болуп калды. Сезон убагында ушундай бал чогултабыз, перга чогултабыз. Ушундан өзүбүзгө керектүү муктаж нерселерибизге жумшайбыз. Şu Каралмада турабыз. Менин атым өзүмдүн атым Куттубек, фамилиям Касымов. 3 ул, 2 кызым бар. Жубайым мектепте иштейт, мугалим болуп. Мен муну биринчи баштаганымда өзүм 3 балчылык менен баштаганмын. Кийин 7-ни кылдым, анан 17-ни, анан 30, 40. Азыр Кудайга шүгүр 100 балчылык кармайм. Муну олтурган кармышка деп коебуз. Муну эрте жаз эгер тамагы жетпей калган болсо, анан айрыны развитие кылтырып көбөйтүш үчүн, айрыны семиртип, сезонго даярдаш үчүн буга тамак берилет. Сахар куюлуп, сахар берилет да. Ошол жазга малгана айрыны багыш үчүн куюлат. А жай мезгилинде биз куйбайбыз буга. Биз природный таза бал алыш үчүн биз буну бул жака чыгарып коебуз. Бул перганы деле гүлдүн нектарынан алышат. Негизи бизде нектар чыга турган гүлдөр көп, гүлдүн түрү. Бирде биз алма, алча дебейбиз, андан башка 1000 деген түркүн гүлдөн алат. Бир айры бир күндө бир канча деген 1000 деген гүлгө конуп, согун ошондой пергасын чогултуп келет. Айрыны контролдоп турабыз, кандай иштеп атат, эмне болуп атат, бул райого чыгып атабы, роевой настроение болуп калдыбы, же башка бир оорулар тийип калдыбы, ушуну карап, керегин берип, рамка кошуп, же болбосо машина дегенди кошуп, мына бул биринчи берген машиналарыбызга мына бал куят дагы, бул жерлерине айры өзү туйт. Мына агарып тургандар ошол айрынын балдары болуп эсептелет. Бул жагына ошо кичинеден ак болуп турат, бул сутушный деп эсептелет. Эркеги деп коебуз да турутта, бул иш деле кылбайт. Бул бир убакта ошо матка менен оплодотворение болуш үчүн гана керек болот. Жылына эгер жаңы матка чыгарсаң, ошо мезгилде гана керек. Анан ал аз эле санда болсо болот. Буну тазалап турбасак, бул турут чыгып кеткенден кийин бизге айрынын таап келген окатын бул турут жеп жардамдашат дагы. Бизге түшүмдүүлүгү аз болуп калат. Бир семьяда бир ата бир эне дегендей, буларда атасы көп болот дагы, энеси бир эле болот. Мына бир семьяда бир эле матка деп айтылат. Негизи мына матка болуп эсептелет. Мына узун айрыдан бөлөкчө болуп турат. Бул азыр ушул жаңы коюлуп, тартылган рамкага тукум коюп аткан мезгил азыр. Себеби бул айры өтө кыска мөөнөттө жашайт, 40 эле күн жашайт сезондо. Бул күнүнө айры чыгып, күнүнө айры өлүп турат. Ошон үчүн мына тургандардын бардыгы айрынын балдары болот. Бул 17 күндө чыгат. Мына арасында азымда тешиктери уже чыккандары, булар эми чыгып аткандары. Булар мында агарып тургандар жаап, кийинчерээк кечирээк кармит этилип, кечирээк түшкөндөрү, булар өзүнүн убагында мынтип тегеренип чыгып кете берет. Мына бул территорияга асал куюп кетип атат айры. Бул территорияны булар жууп, тазалап, согуп, тиги матканын тукум койгонуна тарайлат. Ушу территорияда мындай тегеретип буга тукум коет. Бул жерде айрынын тукумдары болот. Мына жылтырап турганын баардыгы асал, мына турган перга болот. Ушуну менен асал менен перганы аралаштырып, айры өзүнүн обработка кылып алып барып, тиги тукумга керектүү молочканы жасап коет. Бул ары деген жаныбар түн күн дегенди билбейт. Бул эң мээнеткеч, өзүнчө бир мындайча айтканда компания. Бир балчылыкта канча айры бар экенин эч ким эсептеп чыга албайт. Муну эсептеп чыгыш кыйын. Эгер семья чоң болсо, бир матка бир суткада 2000ге чейин тукум коет. Буну убагында дарылаш керек, убагында тамакты бериш керек, убагында тазалап туруш керек. Мунун өзүнүн мынча күндөн кийин муну ишти кылышым керек, мынча күндөн муну ишти кылышым керек деп өзүң пландаштырып аласың. Погодага карап иштей бересиң бул жердечи. Айрыны. Анан буну күндүк эле караштын, бир семьяны мисалы мен азыр мына семьяны карадым, эмнеси бар экен, эмнеси жок экен, бардыгы мага түшүнүктүү болду. Мен эми буну дагы бир 10 күндөн кийин ачып карайм. Анан эми айрынын бардыгы эле тегиз эле ушундай күчтүү боло бербейт. Айрынын мындай слабыйлары да болот. Слабый деп коебуз муну. Бул кечирээк жетилген семьясы азыраак айрыны бул слабый деп айтып коебуз муну. 6-7 рамкада отурган эле айры. Күчү жок. Эми күчтөнүп, эми муну көбөйүп атат. Сезонго чейин көбөйүп жетишет. Эмнеден бул
күчү жок болуп калган. Бунун маткасы, значит, эскире баштаган матка деп түшүнсөк болот. Бул 2 жылдык же 3 жылдык матка деп айтабыз да. Бул слабый тукумду азыраак коюп калган мезгилде матка ушинтип айры секиндеп эметет. Секин иштеп калат. Мындай болуп туруп, ала була кылып, тегиз кылбай, мына жерде башкалардыкы жана күчтүү семьялардыкын көрсөң, мына бардыгы тегиз жабылган, а буларда бу жерде бар, бу жерде жок, бу жерде бар, бу жерде жок. Бул ушундай матка уже баягындай болуп. Карыга матка деп койсок да болот да, мындай да ушундай деп түшүндүрөйүн. Бирок караган дедиңиз, бирок эмеде уже сезонго даяр болуп калат дедиңиз да, ошол. Буну мен 2-3 күндө мына погоданын ичинде бунун маткасын алып чыгып тыштап, буга өзүнө матка соктуруп, же болбосо башка жактан мен матка соктурам. Матканы таяр болгондо, азыр матка соктуруп аткан воспитательдер бар. Ошол матка таяр болуп калган мезгилде бул матканы мен алмаштырам. Ага чейин бул матка азыр кыбырап иштеп тура берет. Ал тияктан матка 17-18 күндө таяр болот. Матка коюп, ал жаңы матка чыгып, 3 күн жүрөт чыккандан кийин. Андан кийин дагы облетка барат. Облеттен келгенден кийин 3 күн жүрөт. 3 күндөн кийин анан тукум кое баштайт да. Булар. Айрыны караш, мээнети күч. Буну убагында караш керек, убагында баардык нерсесин жасаш керек. Эки жумуштарын кылыш керек. Биз эми илгертен ушул анда союз эле, союз малында орустар айры коючу, кызыктар болуп ошолордун аркасынан ээрчип жүрүп, анда жакшы деле түшүнчүмөсүмүн, эми анча-мынча ошолордон үйрөнгөнмүн, караганды, канычым эмне болгонун, өзүмүз ветеринарный техникумду бүткөн үчүн айыл чарбасына мындай эмеге түшүнүгүм кеңири эле. Азыр баардыгын жакшы түшүнүп, жакшы билем. Эгер үйрөнөм, анан кийин айрылам дегендер болсо, кайрыла берсин. Биз үйрөткөнгө, кылганга жардам беребиз. Бал челек биринчи кармаганга адамдар баягы бизнес үчүн кармагандар бар. Анан кийин бунун өзүнүн нараңда адамдын өзүнүн кызыктары болуш керек. Адамдын баласынын мындай кылып атат, мен ушундай кылсам боло берет экен деген туура эмес. Ал өзүнүн кызыгуусу болуш керек, өзү билип, өзү түшүнүп. Эгер кызыгуусу бар адам тез үйрөнүп кетет да, оңой үйрөнүп кетет. Анан кызыгуусу жок адам баягы кылсамбы, кылбасамбы, анан кылып койсо боло берет экен го деген ал болбойт. Мен муну биринчи баштаганымда өзүм 3 челек бал челек менен баштаганмын. Кийин 7-ни кылдым, анан 17-ни, анан 30, 40. Азыр Кудайга шүгүр 100 бал челек кармайм. Ошол кадам кызыгсын. Балдарыңыз ошо кызыккандар барбы? Ооба, балдарым бар эле карайт. Эң кичинекейим гана карабайт. Эң кичинекей балам ушул айры чакканда аллергиясы бар. Андан 2 чоңу карап жардамдашып, бардыгын убагында айтып деп, мунул челекте мындай экен, бул челекте мындай экен деп айтып турушат. Мен жок мезгилимде, бар мезгилимде деле балдарым карап, бардыгын балдарым кызыктар кылышат. Жубайым келип анча-мынча кол кабыш кылып беришет. Бербейт дебейм, жалгыз эле өзүм эмес, ушу семейный ишти кылабыз. Өзүм семьям тууралуу айтсам, жубайым мектепте иштейт, мугалим болуп, кызым дагы мугалим болуп иштейт. Уулум өзү дагы мугалим эле. Азыр бул мугалимдин айлыгы аз болгондуктан Москвага таштап, мугалимдикти Москвага таштап кетти эле. Эми кайра келди. Эми ушул мага аз жардам берип атат. Кийинки балам, 3-чү балам. Ушул мага мал чарбага, айрыга, тоокко, аякта балыгыбыз бар, балыкка ушундай нерселерге каралашып жардам беришет бардыгы. Бизден эми сатып алып кеткендер болот, үйрөнөм деп алгандар болот. Аларга биз жардамыбызды аябайбыз. Муну мындай кылсаң болот. Бул семья мындай, эми азыр аларга бөлүп үйрөтөбүз, анан пакет кылып салып беребиз. Негизи биздин ушу максат ушу кыргыз элибизге ушундай таза бал жесин. Азыр биздин баардыгыбыз эле самопалдашып, химикат болуп кетти. Ошон үчүн биз негизинен ушу тоолуу район болгон үчүн таза бал алыш биздин максат.